16 бөлүм. Козуларды селадан чөл аркылуу жер ээсине, Севон кызынын тоосуна жибергиле. Анткени Маап кыздары Арнон көчөлөрүндө уясынан түшүп калып адашкан куштай болушат. Кеңеш түз. Чечим чыгар. Чак түштө бизди өз көлөкөң менен түн ичиндегидей калкала. Куугунтукта жүргөндөрдү жашыр, тентип жүргөндөрдү кармап бербе. Менин куугунтукта жүргөн мааптыктарым сеникинде жашай турушсун. Талоончулардан качкан аларга башпааны бол. Анткени эзүүчү жок болот. Талап тоноо токтойт. Тебелеп тепсегендер жер үстүнөн жок болушат. Ошондо падышадагы ырайымдуулук менен бекемделет. Ага дөөттүн тукумунан чындыкты издеген, адилеттикке умтулган башкаруучу чындыктын негизинде отурат. Биз Мааптын текебердиги жөнүндө, ашкан текебердиги жөнүндө, менсингендиги жөнүндө, бой көтөргөндүгү жөнүндө, тажаалдыгы жөнүндө укканбыз. Ал курулай мактанат. Ошондуктан Маап үчүн Маап боздоп ыйлайт. Баардыгы боздоп ыйлашат. Кир-харесеттин негиздери үчүн онтогула. Анткени алар биротоло талкаланды. Кешпон талаалары ошондой эле сымба жүзүмзары куурады. Элдердин өкүмдарлары анын жазерге чейин жеткен, чөлдө жайылган эң мыкты сабактарын жок кылышты. Алардын жаш бутактары жайылып, деңиздин аркы өзүнө өттү. Ошондуктан мен да сыпманын жүзүм сабагы үчүн жазердин ыйы менен ыйлайм. Кешпон жана Элалей, сага көз жашымды төгөм. Анткени мындан кийин сенин жүзүмдөрүңдү жыйноо учурунда жана оруу жыйуу учурунда шаңдуу кубаныч болбойт. Түшүмдүү жерлерден кубаныч менен шаттык чоголот. Жүзүмзарлардын арасында ырдашпайт, кубанышпайт. Жүзүмчү жүзүм сыгылуучу жайда жүзүм тебелебейт. Анткени мен кубанычтуу үндү бастым. Мына ошондуктан ички дүйнөм Маап үчүн арфадай онтойт. Кир-харесет үчүн жүрөгүм сыздайт. Маап келип, бутканаларында чарчаганча жалынса да, өзүнүн ыйык жайына сыйынганы келсе да, эч нерсе жардам бербейт. Теңирден Маап тууралуу небак эле айткан сөзү ушул. Азыр болсо Теңир мындай дейт. Жалданган жылдар боюнча эсептегенде, 3 жылдан кийин Мааптын текебердиги өзүнүн көп эли менен кошо басылат. Аман калган калдыгы эң эле аз. Анча мынча эле болот.